Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Президент Сооронбай Жээнбеков маалымат жыйында бажы тармагы илгертен майлуу сүттүү тармак экенин, ошондуктан ал жерде коррупция сөзсүз болоорун жана ал күрөшүп жаткандыгын, айрым аткаминерлерди чакырып сөгүп жаткандыгын билдирди. Ал жерде чоң каражат айланат келет. Чоң каражат айланган жерде коррупция бар. Бажы кызматы биз эгемендүү болгондон баштап эле жемкорлордун уюгу болуп келген. Ар бир президенттин учурунда мындай тармакта өзүнүн капчыктары болуп келген. Аларды жоюу менин максатым, мен тарыхты жакшы билем. Жээнбеков өзүнө чейинки президенттердин саясий технологдору бажы кызматынын төрагасынын мурунку орун басары Райымбек Матраимовду коррупциянын символу катары көрсөтүп, өзүнө байланыштырып жатканын кошумчалады. Райымбек Матраимов жөнүндө айтып жатасыздар. Бажыда ал өңдүү жемкорлор ондоп эмес, жүздөп саналат. Мага чейинки жылдары башкарган президенттин саясий технологдору Матраимовду коррупциянын символу кылып көрсөтүп туруп, мага жапкысы келип жатат. Азыр мына мен да кызыктармын аны аягына чыгарганга. УКМКнын алдында атайын тергөө топ түзүлүп иштеп жатат. Аны мен да карап турам. Ага убакыт керек. УКМК мен талап кылган жүйөлүү фактылардын артынан түштү деп билдирди Жээнбеков. Бишкектин курулушчулар шаарчасында орун алган ок атышуудан жабыркагандардын бири ооруканадан үйүнө чыкты. Бул тууралуу бүгүн 25 декабрда Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалымат кызматынан билдирди. Ок тийген эки бейтапка операция жасалган, алардын абалы канааттандырарлык. Ал эми бутунун кызылашыгы сынган 3-чү жабырлануучу үйүнө чыккан, деди маалымат кызматынан. Окуянын чоо жайы 9 декабрда Бишкектин Чапаев жана Гагарин көчөлөрүнүн кесилишинде белгисиз жарандар тарабынан ок атышуу орун алганы маалымдалган. Анын кесепетинен 3 адам жаракат алып, алардын бири оор абалда оорукананын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Бул окуя боюнча Ички иштер министрлиги ыкчам тергөө иштеринин жүрүшүндө 24 жаштагы уулу И жана МН аттуу жарандар шектүү катары кармалганын билдирген. Кармалгандардын жанынан Макаров тапанчасы алынган. Шектүүлөр менен жабырлануучулардын баары Токтогул районунун тургундары экендиги аныкталып, алар 1,5 жылдан бери бири-бири менен касташып келгендиги маалым болгон. Азаттык радио жана Клуб сайты жакында журналисттик иликтөө жүргүзүшкөн. Азаттыктын кабарчысы: сиз факты бергиле деп сурайсыз, бирок Азаттык бир канча жолу иликтөө жасады, факты да берди деп президенттен коррупция менен күрөш тууралуу суроо берди. Мына демократия Азаттык каалаган суроосун бере алганы. Бажы системасы боюнча эл аралык массаштаптагы маселеге айланды. Бардык элде эле биз бул маселени жек көрөбүз. Каерда коррупция бар, ошол жерде күрөштү жүргүзүш керек. Бул маселе менин жүрөгүмдө. Бажы система коррупциялангандын уюгу болуп келген. Ар бир президенттин кошелегу болуп келген. Менин максатым ошол кошелекторду жоюш. Менин 2 жылдык мээнетим өттү. Максатым коррупцияны жоюп, кызматымды таза тапшырып берүү. Райым деп айтып атпайсыңарбы? Андай коррупционерлер ондоп ашкан, андай толтура. Маселе каякта? Биздин элибиз коррупцияны жаман көрөт. Мурунку коррупционерлердин саясат технологдору Райым Матраимовду коррупциянын символу кылып туруп, мага жабыштыргысы келип жатышат. Мен дагы кызыктармын, аягына чыгарганга митингде болду. Мен факты бергиле деп айтканым, жардам бергиле бизге. Силер бердиңер маалымат. Ошол фактылар менен эми укук коргоо органдары иштеп жатат. Маалыматым боюнча Матраимов, Ширин Айтматова суракка келип кетишти, иш жүргүзүп жатат. Райым Матраимов мен келгенге чейин болгон, бирок мен түшүнүп жатам, азыр менин жоопкерчилигимди менден сурашат эми, деди президент. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 25 декабрда маалымат жыйынын өткөрүп жатат. Маалымат жыйынына 188 журналист аккредитациядан өттү. Анын ичинен 160 журналист 77 республикалык ММКдан жана 28 журналист 15 чет элдик ММКдан. Бүгүн 25 декабрда өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков жыл жыйынтыктоочу маалымат жыйынын өткөрдү. Ага 200гө жакын журналист катталып, 3 саатка созулган убакытта 50гө жакын журналист суроо узатышты. Ага Алмазбек Атамбаев боюнча да суроо берилди. Урматтуу президент, сизди адам катары Алмазбек Атамбаевдин тагдыры ойлондурабы? Ал эмоционалдуу адам, күтүлбөгөн кадамдарга барат деп ойлобойсузбу, деди журналист. Биз оор кырдаалда чогуу болуп, эл кабыл албай жаткан режим менен бирге күрөштүк. Анын тагдырына кайдыгер эмесмин. Мен президент болгондон бери Атамбаевка бир да сөз айткан жокмун. Анткени мамлекеттин бүтүндүгү, элдин ынтымагы бийик турат. Ал кандай сөз айтса да көңүл бурган жокмун. Өзүңөр көрдүңөр, эмне деген гана сөздөр айтылып жатты. Мен токтойт го деп күттүм, бирок ал мени да мамлекетти да туңгуюкка алып келчүдөй абалда кетип жатты. Эми калгатын сот чечет, чечимдерге карата бир нерсе дей албаймын. Ачыгын айтканда, мен жеке адамдардын эмес, мамлекеттин кызыкчылыгын коргогонго өттүм.
түштүм. Мени анын тагдыры ойлондурат, жүрөгүмдү оорутат. Менин алдыдагы күнүм кандай болот? Бир Кудайдын колунда. Күндө жакшы иш кыла берсе, келечек жакшы болот. Буюрса, келечекте мыйзам алдында, Кудайдын алдында таза болот деп ойлойм, деди мамлекет башчысы. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев президент Сооронбай Жээнбековдун 25 декабрда пресс-конференциясы жөнүндө Азаттык радиосу менен ой бөлүштү. Премьер-министр кылган иштерди мен жасадым деп айтып берди. Мамлекет башчысынын бул сөзүнөн кийин парламент өкмөттүн отчетун укканда начар болсо да колдоп берет. Кыргызстанда конституция иштебей жатат. Премьер-министрдин ыйгарым укуктарын көз көрүнө эле президент алып койгон. Мамлекет башчынын 2019 жылды жыйынтыктаган басма сөз жыйыны ал Арча резиденциясында өттү. Ага 90 ашуун медиадан 188 кабарчы катышты. Бирок бир топ журналисттер суроо узатууга жетишпей калышты. Президент сот реформасы, коррупция, социалдык маселелер жана башка багыттагы суроолорго 3 саат аралыгында жооп берди. Садыр Жапаров боюнча сотко көрсөтмө бере албай турганын президент Сооронбай Жээнбеков маалымат жыйыны учурунда айтты. Эске салсак, абакта жаткан мурдагы депутат Садыр Жапаров президентке октябрь айында ырайым сурап кайрылган. Бул тууралуу коомчулукка анын жактоочусу Шарабидин Токтосунов ноябрда айтып чыккан. Садыр Жапаров боюнча мен популисттик кылып сотко мындай же тигиндей кыл деп айтканым туура эмес. Сот системасы мамлекеттин өзөгү. Бул системаны реформа кылып тазалайбыз деп айтып келебиз. Арыз бериптир, маселе каралып жатат. Кандай чечилерин кийин угасыздар, деди Жээнбеков. Президент өзү кызматка келгенде көп саясатчылар түрмөдө отурганын, ага бир топ жактоочулар кайрылып турганын билдирди. Ошондой эле сот бардык чечимди өзү кабыл аларын, анын жыйынтыгы менен таза жарандар эркиндикке чыгып жатканын кошумчалады. Депутаттын айтымында орус тарап расмий жолугушуудан тышкары Атамбаев менен жолукканга сунуш кылганын жашырбады. 7-8 август Кой Таш окуясы алдында орус башчысы Атамбаевди Кыргызстанга кайтпоону сунуш кылган экен. Оозуна ээ боло албаган депутат Ирина Карамушкинанын айтуусунда сөз мындай болуптур. Алмазбек Шаршеновичтин айтымында эки досун Путин жылуу кабыл алган. Алар олтуруп алып чай ичишкен. Сөз учурунда Кыргызстандагы абал талкууланып, саясий кырдаалга орус башчысы өз оюн айткан экен. Ал жаңы президент келгенин баса белгилеп, бардыгы мыйзам болушун айткан. Путин Атамбаев менен мамилеси жакшы болгонун жашырбай, бирок саясат үчүн өлкө президенти менен гана сүйлөшөрүн жашырган эмес. Бишкектин Ленин райондук мамлекеттик администрациясында социалдык маанилүү маселелер жана жугуш тилдеттер боюнча координациялык кеңештин отуруму өттү. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Отурумга үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунун, аймактык башкармалыктардын жетекчилери, мектеп жана бала бакчалардын директорлору катышып, ВИЧ инфекциясы, гепатит А, Б жана башка ооруларга каршы күрөшүү боюнча программаларды талкуулашты. Кеңештин мүчөлөрү жугуштуу ооруларга каршы күрөшүү ыкмалары менен таанышып, алдын алуу иштерин күчөтүү чечимин кабыл алды деп айтылат маалыматта. 1 январга карата Бишкек шаарында ВИЧ инфекциясын жуктурган 1498 адам катталган. Алардын ичинен 169 адам көз жумган, ал эми 366 адам Ленин районунун жашоочулары. Дүйнөмдө жан дүйнө революциясы болду окшойт. Ак кардын үстүндө суукка карабай жатып, бизди колдогон апаны эстеп, максат кылган иштеримди иштей берейин деп каркыра маселесине кириштим. 2001 жылы эки мамлекеттин президенттери кол коюшуп, Казакстан тарап парламентинен ратификациядан өткөрүп бизге жиберген экен. Экинчи чакырылыштагы депутаттар каршы чыгып, өткөрбөй келишиптир. Себеби каркыр эле эмес, таласта чүйдү объездеги жол талаш эле. Келишимди кайра карап чыгуу маселесин көтөрдүм. Анткени келишимди Кыргызстан тарап ратификациядан өткөргөндөн кийин кайра кароого таптакыр мүмкүн эмес эле. Эреже боюнча Кыргызстандын парламенти ратификациядан өткөрө элек болсо, кайрадан Казакстан тарапка сунуш киргизип, оңдоп чыгууга мүмкүнчүлүгүбүз бар болчу. Менин бул сунушумду четке кагып, бийлик ратификациядан өткөрүп бергиле деп Саламат Аламанов аркылуу парламентке алып келди. Караманча Кашаев өткөрбөй койдук, парламентте өткөрбөйлү деген агитация жүргүздүм. Көпчүлүк депутаттар макул өткөрбөйбүз деп колдоп беришти. Бир айдан кийин экинчи жолу алып келишти. Бул жолу Тышкы иштер министри Аликбек Чешенкулов жактап келди. Кайрадан тартыш башталды. Токтоткула, жеринен барып көрүп келели, мен силерге көрсөтөм кандай жерлерибизди өтүп кетип жатканын. Андан кийин өзүңөр эле уятыңар болсо токтотуп кайрадан Казакстан менен сүйлөшүүлөргө барасыңар деп дагы өткөрттүрбөй койдум. Аликбек Чешенкулов акырын жылып жаныма келип олтурду. Саке, жакында өкмөт Астанага биринчи иш сапары менен барган жатат. 2001 жылдан бери өтпөй келе жатыптыр. Ушул ишти бүтүрүп салсак болот эле деди. Алике, жакында каникулга чыгабыз. Барыңарды Каркырага алып барып көрсөтөм. Ал жерде биздин жайы чөп чабыш, шалба
жерлерибиздин бир тобу өтүп кетип жатат. Ошол жерлерибизди алып калышыбыз керек дедим. Дароо түшүнүп кетип калды. 2006-жылдын 3-июль күнү Каркыра жайлоосуна жеке каражаты менен боз үй палаткаларды тигип, бир уй бир жылкы союп, депутаттарды жана өкмөт мүчөлөрүн чакырдым. 75 депутаттын болгону 36сы келди. Атам Нуркожо башында турган айлыбыздын аксакалдары Исраил Исхаков, Совхозбек аксакал өңдү. Дагы 20 чакты аксакалдарыбыз 3 күн күнү түнү дебей чогуу жүрүшүп, депутаттарга бизди өтүп кетип жаткан жерлерди көрсөтүштү. Ушул жерден айта кетүүчү чындык, Каркыраны сатып жиберди деп 2008-жылы жазда түпкө барып, жумуртка менен сап алып кеткен депутаттардын бирөөсү да ошондо Каркырага келген эмес, кызыгып да коюшкан эмес. Аларга Каркыра саясий кызыкчылык үчүн гана керек болгон. Каркыраны көтөрсөк, балким эл колдоп кетеби деп ойлошкон. Азыр ушул тапта деле Каркыранын кайсы жери өтүп кеткен көрсөтүп бергилечи деп сурасак, көрсөтүп бере алышпайт, себеби билишпейт, көрүшкөн дагы эмес. Анысы аз келгенсип, оозуна ээ боло албаган Алимбековго окшогон депутаттар, Каптагаевге окшогон губернаторлор, Садыр Жапаровдун шайлоочулары оппозицияны жумуртка менен урду деп мен уюштургандай кылып көрсөтүштү. Тилекке каршы элге төбөсү көрүнгөн эле адам КТРКдан былжырап жатса, карапайым калк ишене берет экен. Так ошол күнү өлкөдө жок элем, Турцияда болчумун. Мейли Кудайга койдум дегенден башка сөзүм жок. Баарына тарых тараза. Бийликтегилерден өкмөттүн жогорку кеңештеги өкүлү маркум Мырза Кулматов жана президенттин өкүлү Алымбай Султановдон башка бирөөсү да басып келген жок. 3 күн бою семинар өткөрүп, Каркыраны кыдыртып чыгып, кайсы жерлерибизди сактап калышыбыз керек экендигин көрсөтүп кайра узаттым. Ошентип депутаттар, өкмөт менен президенттин өкүлдөрү баарын өз көздөрү менен көргөндөн кийин 2007-жылдын 22-октябрына чейин Каркыра маселесин жогорку кеңешке алып келмек турсун сөз кылгандан уялып калышты. Ушул саясий себептен улам 2007-жылдын 22-октябрь күнү 3-чакырылыштын депутаттарынын тагдырын чечип, президенттин указы менен таркатып жиберди. Ошол эле 2007-жылдын 16-декабрь күнү жогорку кеңешке жаңыдан шайлоо өткөрүп, жасалма жол менен Ак жол СДПК жана Коммунисттер партиясына алып келишти. 2008-жылдын апрель айларында Каркыра маселесин карашып, ратификациядан өткөрүп жиберишти. Мына ушундан кийин Каркыра, Чүйдөгү жана Таластагы талаш жерлер Казакстанга өтүп кетти. Аталган иш боюнча ратификациядан өтсүн деп добуш берген депутаттарды толук күнөөлүү десек жаңылышпайбыз. Азыр менин саясаттагы каршылаштарым, айрыкча Каптагаев, мага башка жарлыктап албай, Садыр Жапаров Каркыраны сатып жиберген деген ушак сөздү бүгүнкү күнгө чейин таркатып убары болуп жүрөт. Ал тургай Ысык көл облустук телесинен 2 жума бою Каркыраны сатканга тиешеси бар деп Кудайдан коркпостон көрсөттүрүп турдум. Мага да теледен чыгууга мүмкүнчүлүк бериле, же менен түз эфирге чыккыла, эл алдында чындыкты айталы десем, президент баш болуп безилдеп качышат. Садыр Жапаровду телек, өкмөттүк гез журналдарга жолотпогула, а бирибизди иттей кетирет деп буйрук берип коюшуптур. Мамлекеттик теледен ушундай ушактар көрсөтүлүп жатса, карапайым айрым адамдар чындап эле ишенет экен, айрыкча мен Ысык көлдүк жердештерим. Мамлекеттер аралык жер маселесин түшүнүүгө билим деңгээлдери жеткен адамдар чындык каякта экенин билип турушат. Анткени эки мамлекеттин ортосунда жер маселесин ким чечерине, ким чекит коеруна акылдар жетет. Жапаров Садыр Нуркожоевич 1968-жылы 6-декабрда Ысык көл облусуна караштуу Түп районунун Кең суу айылында туулган. Ата тегин Нуркожо Мусталы Жапар, Көчкүн, Солтонкул Албай, Бирназар Алдаш, Белек Жамангул Алсейит, Мырза Кул Мырза, Орозбак, Сарбагыш, Тагай, Агул, Долонбей. Үй бүлөлүү 4 баланын атасы. 1986-жылы орто мектепти аяктап, ошол эле жылы Фрунзе шаарындагы диний тарбия окуу жайына өткөн. 1987-жылы Советтик армиянын катарына чакырылып, 1989-жылга чейин Новосибирск шаарында радио телеграфисттер бөлүмүнүн командири болуп кызмат өтөгөн. Советтик армиянын отличниги деген наам алган. 1989-жылдан 1991-жылга чейин кайрадан диний тарбия институтунда билим алуу уланткан. Экинчи жогорку билими Кыргыз Россия Славян университетинен алып, аталган университеттин юридикалык факультетин ийгиликтүү аяктаган. 1991-94 дыйкан чарбанын жетекчиси болуп эмгектенген. 1994-96 жылдары Каракол шаарында жайгашкан Керкей ишканасынын башчысы. 1996-2001 жылдары Гузель ишканасынын генералдык директору. 2001-2005 жылдары Балыкчы шаарында жайгашкан Нурнефтьгаз нефтини кайра иштетүүчү кичи заводдун куруп, ал ишканада генералдык директор кызматын аркалаган. 2005 жылы Түп шайлоо округунан жогорку кеңешке депутат болуп шайланган. 2007 жылы 3-чакырылыштын депутаттарын таркатып жибергендигине байланыштуу депутаттыктан кеткен. 2008-2010 жылдары коррупцияны алдын алуу боюнча улуттук агенттиктин комиссары болуп иштеген. 2010 жылы кайрадан жогорку кеңешке депутат болуп шайланып, 2013 жылга чейин иштеген. 2013 жылы азыркы бийликтин саясий куугунтугуна кабылып, депутаттык мандатынан адилетсиз ажыраган. Коомдук иштердеги ишмердүүлүгү. 2006 жылы мамлекеттик сыйлыктарды берүү боюнча комиссиянын мүчөсү, 2007 жылы райым берүү комиссиясынын төрагасынын орун басары болуп иштеген. 2 класстагы мамлекеттик кеңешчи, бир далайым
бир далай мамлекеттик сыйлыктардын ээси. Садыр Жапаров саясатка аралашкан 10 жыл китебинен.